сахабалардан башкаларды радиаллаху анху десе болот деп айтканда уста. Себеби радиаллаху анху деген эмне? Аллах таала андан разы болсун деген. А бизде күнүгө кичине чай берип койсо Алла разы болсун деп атабыз. Туурабы? Радиаллаху анху. Алла разы болсун деп атабыз. Ошондой эле сөз. Эми ошо суроо рахматуллаху алейхи деген Аллах рахматын алсын деген сөз да. Эми көбүнчө баягы истилахи нерселер бир нерсеге колдонуп калган да. Абышка десе биз бир карып калган аксакал түшүнөбүз да. Чал десе, киши десе мындай бирок бардыгына бир айтсаң боло берет да. Кишинин бир алейхи десе болот экен деп. эми рахимахуллах десең, бул көбүнчө өткөн адамдарга Аллах таалам өз рахматын алсын, кетти деген мааниде айтылып калган. Эми өн учурайт да. Бирөөгө рахимахуллах десең, хафизахуллах, Аллах таалам сактасын, аталаллаху умраху, өмүрүн узун кылсын. Ошондой ниетте айттым да жана рахматуллаху алейхичи. Сиз эрежеге салып идиңиз деңиз. Аллах разы болсун. Болот негизи, болот. Радиаллаху анху деп башкаларда айтсак болот, бирок эми ар бир нерсе, мисалы үчүн китептерди окуп атсаңыз сахабаларга келгенде, кээде сахабалар айтылган радиаллаху анхум дейт, табииндерге келгенде рахимахуллах дейт, ушундай кичине.